Афина шаарынын байыркы менен жаңынын рационалдуу ойлонгон философтору менен диний идеялардын, илим билим менен акылмандыктын чогуу жашаган жери деп айтсак жаңылышпайбыз. Мен аркамда турган байыркы академия. Биздин окуу китептерибизде жазылган байыркы философтор Платон, Аристотель жана Сократтын шаары. Бул жерде жөнөкөй эле китеп Библия деп аталат. Жана биздин тилибиздеги көптөгөн сөздөр ушул грек тилинен алынат. Мисалы үчүн библиотека, философия жана башка көптөгөн илимий терминдер. Кыш жай дебей, паркы жапжашыл болуп, кыпкызыл гүлдөр дайыма жыл бою жайнап турган жер экен. Пальмалар өсүп, жыл бою туристтер каптап эс алган жер. Метролорунда дайым эл толтура. Башка жакта кезикпеген көп нерселер бул жерде бар. Афинанын көчөсү таптаза, эч ким эч жерге түкүрбөйт экен, мусор таштабайт экен. Азыр мындан кийин бир кызыктуу расим жөнүндө айтылабыз. Бул караул алмашуу өзүнчө күлкүлүү, өзүнчө видео бар бул жөнүндө, ошону көрүңүздөр. Бул деген метро Монастыряки деген ошол Борбордогу метро. Бул да чоң метро, айланасын толтура шмотка саткан базар бар экен. Сувенирлер ар кандай, тамак жей турган жайлар, келип музыка угуп отурса да болот. Ошонун жогору жагында храмдар, кудайлар деген толтура ал жакта, ар бирине бирден кудай. Бирок менин оюмча гректин кудай деген сөзү байыркы аларда идея болгон эмес, бүт дүйнөнү жараткан кудай деген. Менимче бул бизче колдоочу деп которсо боло тургандай. Бирок алар эми кудай деп атайт баарын тең. Ол Римден калган сепил окшойт. Тарыхта белгилүү болгондой, Грециянын даңкы өчкөндө Рим империясы келген. Бул метронун ичиндеги урандылар, ар бир жерде урандыларга өзгөчө мамиле буруп, өкмөт коргойт. Бар жерде мындай кийинишкен адамдар басып жүрөт. Азыр Крисмас сезону, Рождество майрамы. Рождествого карата дүкөндөрдүн бети да жасалгаланган, көчөлөрдүн ар жак бир жагында бардыгы тең даярдык. Бул жерге кире калсам, бул жерде евангелдик жамаатта үйлөнүү үлпөтү болот.
Вот это да, как на Востоке здесь. Люди все на улице, разговоры разные, толпа ходит туда-сюда. Это похоже на Турцию или на Ближний Восток. В Европе такого нет, все дома сидят. О Құдай, саған чоң рахмат айтамын шындай жерге келіп. Шындай нәрселерді көріп атқаным үшін деп Құдайға сыйынып. Мына тамақты 3 евро 40 центке алып жеп атқандағы кезім. Греция болду, немелер Таиланд кушап кеткен мотоциклдер толтурат. Шаардын ортосунда могу тоодолордун байыркы негизги кудайлары экен. Азыр ошол тоодун башындагы храмдын жанында турабыз. Бул жерде 2 храм бар экен. Посейдон, Атина, дагы башка жайлар, могул жер, мисалы үчүн Дионисий атындагы театр ушул жерге келип, байыркы гректер оюн зоо көрүшкөн экен да. Могул храмдар дали сакталып калыптыр. Андан соң бул деген музейдин ичи атчан Перстин сүрөтү калыптыр. Музейлеринде ушундай ар кандай скульптуралар. В письме Коринфянам, когда Павел писал о том, что для женщин украшением должно быть не плетение волос. Видимо, он, прибыв в Коринф, видел женщин, которые вот так очень красиво оформляли свои волосы. Но учитывая то, что Коринф являлся городом проституток и всяких идей и так далее, то, наверное, женская красота и вообще красота была идолом, заменяла все собой. Как сейчас происходит в некоторых странах, где внешняя красота возвышается над внутренней красотой. Looking at the sites, I remember when I was translating the New Testament across Тамгалар бар, таныш, мен гректерин окугам. I forgot that the kind of language was so helpful. For example, right here, Exodus. This is the second book in the Bible. It's so nice. It's recalling back the Greek words that I once studied long ago. Эртеле 15-20 күн бурда эле булар даярдана башташат экен. Бул деген Акрополь деген станция.